Түркистан шаарына өзгөчө макам берилет. Сенат тиешелүү мыйзамды кабыл алды. Документ ыйык шаардын уникалдуу архитектуралык көрүнүшүн саякаттоого багытталган ар кандай иш-чараларды камтыйт. Мисалы, Ходжи Ахмед Ясауинин күмбөзүнүн айланасындагы аймакка курулуш салууга эми тыюу салынат. Башкача айтканда, күмбөздүн чек арасынан 100 метр аралыкта бийликтиги 7 метрден ашкан объекттер түзүлбөшү керек. Жалпысына мыйзам тарыхый жана маданий эстеликтерди башкаруунун жана коргоонун натыйжалуу системасын түзүүгө гана эмес, ошондой эле улуттук кол өнөрчүлүктү өнүктүрүүгө багытталган. Документтин айрым ченемдери шаар акимиятына жана маслихатка 37 жаңы ыйгарым укуктарды берет. Түркистандын акыркы жылдардагы өнүгүү көрсөткүчтөрү тууралуу тармактын адистери баяндап беришти. За последние 6 лет в среднем акыркы 6 жылда Түркистан калкы жылына орточо 5%га өстү. Башкача айтканда, өсүү темпи жогору. Албетте, бул көрсөткүчтөр эске алынды. 2018-жылы республикалык бюджеттен бөлүнгөн максаттуу трансферттер 13 миллиард теңгеди. Ал эми 2024-жылы 72 миллиард теңгени түздү. Башкача айтканда, 6 жылдын ичинде шаардык каржылоо 5,5 эсеге өстү. Бул оң таасирин тийгизди. Анткени шаардын регионалдык дүң өнүмү 6 эсе, өнүм чыгаруу 10 эсе жана жеке кириши 14 эсеге чейин көбөйгөн.